Ассаламу алейкум, достор. Мени көрүп жаткан бардык замандаштар, баарыңыздарга кутман кеч каалайм. Сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө нерсе жөнүндө сөз кылгым келди. Жалкоолукту кантип жеңебиз? Көптөн бери баштай албай жаткан ишимди кантип баштайм деген суроого жооп бергим келди. Анткени бул нерсени менде деле болуп жүргөн. Көптөн бери ушундай бир жакшы адамдарды жакшылыкка үндөочү видеолорду тартып, аларга бир жакшы бир өзүм билген нерсе менен бөлүшкүм келип жүргөн. Бирок мен деле ушул жалкоолук кармап жүргөн. Ушул жалкоолукту кантип жеңсем деген көптөгөн китептерди окудум, көптөгөн видеолорду көрдүм, семинарларды, ушул онлайн сабактарды көрдүм. Ошолордон чыгарган тыянагымды, ошолордон чыгарган негиздерими сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Жалкоолукту кантип жеңсек болот? Бул нерсе сизде дагы бар. Азыркы учурда мени көрүп жатасыз. Бул нерсе сизде дагы бар. Жалкоолукту кантип жеңсем болот? Кантип ишимди баштай алам? Негизи адам баласында мындай зона комфорт болот экен, ошол нерседен чыга албайт экен. Мисалы үчүн, күндө 8-де, 9-да, 10-да турасыз, же болбосо туруп эле бет колуңузду жууп, курсагыңызды тойгозуп анан жумушка барасыз, кайра келесиз. Эртеси күн деле ошол жумушка барасыз, кайра келесиз. Деги эле ушул жалкоолуктун сазынан чыга албай жүрөсүз. Чыгайын десеңиз, сизге тоскоол болуп жатат. Эмнелер? Албетте бул өзүңүзгө тоскоол болуп жатасыз. Өзүңүздөгү мээ, бул башыңыздын ичиндеги мээ сизге тоскоол болуп жатат. Эми аны кантип жеңебиз? Эми мынтип карап көрүңүз. Биринчи ошол мээни алалы. Окумуштуулар көптөгөн ушул ден соолукту изилдеп келе жаткан, ушул адам анатомиясын изилдеген, деги эле адамды мээни изилдеген окумуштуулардын жыйынтыгы, бул меники эмес. Бул нерсени мен деле окуп, анан түшүнүп, билип сиздерге айтып атам. Эми ушул мынакей тоголок мээ, адамдын баш мээсинин ичинде көптөгөн мындай миллиарддаган тоголок ушундай бир нейрондор болот. Ушул нейрондор биз маалыматты алганда, мисалы үчүн кандай жаңы маалымат, бүгүнкү күндө сиз ошол күнгө чейинки албаган маалыматыңыз. Мисалы үчүн бул пультту алып көрөлү. Бул пульт, сиз жаңы телевизор алып келдиңиз, эми пульттун үйрөнүп чыгышыңыз керек, анткени сиз бул телевизорду башкарыш үчүн. Алгач эмне кылабыз? Бул пульттун бүт бар жогун карайбыз, мынакей. Бул жакта кызыл баскыч турат, бул өчүрүп жандырат экен. Ал эми бул жакта үнүн жоготот экен. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү каналдарды терет экенбиз деп сиз пультту үйрөндүңүз. Бирок үйрөнүп жатканда сизге ошол учурда мээңиз дагы бул жерде жалкоолук кылды. Койчу, үйрөнбөй эле койчу деп эле ошол жерде дагы айтты. Анткени мээ энергиясын кетиргиси келбейт. Анткени мээ ушул нерсеге калыптанып калган. Мен энергиямды кетирсем, чарчаймын. Иши кылса ушундай бир мындай жаман ойлорго чөмүлүп калган мээ. Эми караңыз, сиз ошол мынакей кызыл баскычты, красный кнопканы сиз улам басып кайра өчүрүп жандырып отуруп, күн сайын бул нерсени кайталаганыңызда, жанагы мен айткан нейрондор, миллиарддаган ошол мээнин ичиндеги нейрондор, тоголок нейрондор, сиз ошол пультту биринчи жолу колдонгондо бул эки нейрондун бири-бирине мына колун туташтырат. Көрдүңүзбү? Биринчи күнгө алган маалыматыңызда. Эгер ошол нерсени пульт экинчи күнү деле басканыңызда, бул экинчи нейрондун экинчи колу биригет. Маалымат дагы да бекемделип атат. Эми ошол нерсени үчүнчү күнү кайталаганыңызда, мынакей 3 кол бирикти, 4-күнү кайталаганыңызда 4 кол бирикти. Ушул нерсени сиз 21 күн кайталап отурганыңызда, ошол алып жаткан жаңы маалымат дейбизби, ошолордун бүт бардыгы бекем бири-бирине биригип алат. Ал эми ушул бириккен нейрон сизге мээңиздин ичинде автоматтык түрдө эстелип калат. Эртеси күнү ошол 20 күн дейбизби, айтор аралыктан бир канча убакыт өткөндөн кийин сиз пультту карабай туруп эле, мисалы үчүн колуңуз менен мынтип башкарып коюшуңуз мүмкүн. Мынакей үнүн көтөрүп атам мен, кайра үнүн өчүрүп атам, карабай туруп эле. Анткени бул сиздин мээңизге автоматтык түрдө кирип калды. Демек, мээ муну ойлобой туруп эле жасап коет. Энергия кетирбей туруп эле. Биз башындагы мээни алдашыбыз керек экен. Демек, кантип алдайбыз? Мисалы үчүн, сиз көптөн бери китеп окуңуз келип жүрөт, бирок ал нерсеге мойнуңуз жар бербей жатат. Ал жерде дагы мээ айтып атат сизге: койчу, окубай эле койчу, энергияны кетирип депчи. Эми мындай кылыңыз. Ошол мээңизди сиз алдаңыз. Эгерде көптөн бери китеп окуңуз келип жүрсө, мээңизге айтыңыз: мен бүгүн 4 строчка эле окуйм. Андан башка окубайм
деңиз дагы 4 строчканы окуңуз дагы ошол 4 строчкадан өзүңүзгө тыянак чыгыңыз. Эртеси күнү мээңизге айтыңыз, мен бүгүн 5 эле строчка окуйм деп 5-6 строчка, кийин 1 лист, анан 2 лист, 3 лист, бара ошол 10 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саат, 1 саат кылып отуруп, сиз мээни кантип алдап койгонуңузду билбей каласыз. Ал эми мээ ошол нерсени баягыдай эле автоматташтырып келатып, ошол бардык таякчалар бириккенде ал автоматташат дагы сиздин мээңизге кирип калат. Эртеси күнү сиз ошол 1 ай убакыт өткөндөн кийин автоматтык түрдө эле өзүңүз каалаган китептерди окуй баштайсыз. Кантип бүтүп окуп, кантип маалымат алганыңызды эле билбей каласыз. Мен дагы бир мисал келтиргим келип атат. Арабызда көптөгөн адамдар бар. Көптөгөн күндөн бери мен чуркайм, спорт менен машыгам, эртең менен сөзсүз чуркайм дегендер бар. Бирок эртеси күнү кайрылып ошол абал уктап калмай. Анткени мээ дагы айтты, кой чуркабай эле койчу, энергияны кетирип деди. Сиз ал нерсеге баш ийдиңиз. Эми ошол жерде мээ айтат, сен чуркасаң бутуңда кроссовка жок, кроссовка алышың керек дейт. Кроссовка алышым керек, менде кроссовка жок деп дагы өзүңүзгө шылтоо табасыз, дагы жалкоолуктун сазына батасыз. Эми көптөн жүрүп, мисалы үчүн балким кроссовкаңызды акча чогулттуңуз, 2000-ге, 3000-ге, 4000-ге бир кроссовка алдыңыз. Ошол жерде эми мээ дагы айтат, сиз алдыңызга кроссовканы алып келдиңиз, мээ айтат, бул кроссовка 4000-ге алдың, буга жараша эми спортивка болуш керек, сенде спортивка жок. Спортивка ал, анан кийин чуркайсың дейт. Мен спортивка алып турган чуркашым керек экен деп дагы мээңизге алданасыз. Эми спортивканы деле алдыңыз дейли. Спортивка, кроссовка даяр, сиз чуркашыңыз үчүн. Эми мээ айтат, сен музыка угуп чуркашың керек, ошондо мындай активдүү болосуң, жакшы чуркайсың дейт. Мен ошондой болушум керек экен, чындап эле музыка угушум үчүн демек мага наушник керек экен дейсиз. Анан наушникти аласыз. Наушникти алсаңыз, карасаңыз бул жакта зымылдар чуалган, сиз чуркаганыңызда эмне болот, мешайт этет деп мээ дагы айтат. Сен бул наушник менен чуркай албайсың, андан көрө беспроводной алганда чуркайсың. Эмне кыласың азыр чуркап дейт. Ошондой чуркашым керек экен дейсиз. Ал эми беспроводной ошол зымсыз кулакчынды, наушникти алганда дагы айтат. Сен бул наушникке улаш үчүн телефон эмес, плеер алышың керек. Анткени телефонго уласаң, ал телефон чоң болот, телефонун чөнтөгүңө салсаң, мындай салпактап чуркаганыңда кыйналат дейт. Көрдүңүзбү? Биз өзүбүздүн мээбизге өзүбүз алданып, жалкоолуктун сазына батып жатканыбызды. Бул жалкоолук менен мен деле ооргам, мен деле күрөшүп бүттүм дей албайм, күрөшүп келатам. Ошол күнгө чейинки окуп билгенимди, ушул интернет аркылуу онлайн сабактарга катышканымды, жыйынтыгын, көптөгөн китептерди, мээни кантип өрчүтсөк болот, кантип ийгиликке жетсек болот, кантип өзүбүздү өстүрөбүз деген маалыматтарды окуп билген жыйынтыгымды гана силерге бөлүшүп атам. Эгерде жаккан болсоңуз, мага жакшы бир ой пикириңизди калтырып коюңузду суранам. Анткени сиздин ой пикириңиз мага дагы дем бериши мүмкүн. Сиздин демиңиз менен дагы да мен кийинки жакшы бир тасмаларды тартып силерге бөлүшүм мүмкүн. Балким сиздер сыяктуу эле башка инсандар дагы мени көрүп калса, өзүнө бир жакшы сабак алса, бул деле жакшы. Ошол тартып аткан видеомду деле мен көптөн бери күтүп жүргөм, бирок ошол мээм айтып аткан. Азыркы учурда мен телефонумдай жөнөкөй эле телефондон тартып аткан болсом, айтып аткан да буга чейин, сен микрофон алган тартасың, же жакшы бир камера ал тартасың депчи. Ошентип айтып аткан. Мен деле ошол мээге алданып жүргөмүн. Анан токто дедим, Азамат, телефонун кандай болбосун, ошол нерсени тартышың керек. Сапаты жакшы болобу, жаман болобу, анткени сен ошол нерсени тартышың керек. Бул жалкоолукка сен жалкоолукту жеңүү үчүн алгачкы сенин койгон кадамың деп өзүмдү өзүм мажбурлап ушул менин алгачкы видеомду тартып атам. Келиңиздер, баарыбыз жалкоолукту жеңели, ошондо гана ийгиликке жетебиз. Ийгилик сиз менен болсун.